Жаңылыктарды улантам. Жакында эле жыйынтыкталган көчмөндөр оюнуна 62 мамлекеттен келген миңдеген спортчулар өз үйлөрүнө болжолу кайтышты. Эске салсак, быйылкы жылы өткөн мелдештерде жаңы оюн түрлөрү кирди. Кесиптешим Жанар Эсенова көчмөндөр оюндарындагы спорттун жаатында өткөн мелдештер эмнеси менен өзгөчөлүгүнө сар эсеп салат. Жанар, айтсаңыз, көчмөндөр оюндары боюнча жалпы негизги жыйынтыктарына токтолсоңуз. Ооба, Назик, чынында эле баарыбызга белгилүү болгондой, Кыргызстанда экинчи жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болуп өттү. Кереметтүү Ысык көлдүн жээгинде 3-сентябрдан 8-сентябрга чейин болду. Айта кетсек, бул ирет катышуучулардын саны абдан көп. 62 мамлекеттен 1200дөн ашык спортчулар катышкан. Ал эми ойнолгон спорттун саны 23 болсо, 387 медаль ойнотулган. Ал эми жалпы эсеп боюнча Кыргызстан азыр көчмөндөр оюндарынын жалпы жыйынтыгы боюнча биринчи орунга ээ болгон. Анын капчыгында 79 медаль, 25 алтын, 25 күмүш жана 29 бронза медалы болсо, экинчи орунда Түркменистан келе чыккан. Анын капчыгында 24 медаль. Ал эми үчүнчү орунга Казакстан келип калды. Анын капчыгында 38 медалын топтогон. Айта кетсек, бул жерден Түркменистандын алтын байгелери арбын болгондуктан алар алдыңкы орунга чыгып кетти. Түркменистандын алтын байгелеринин саны 15 алтынга ээ болушса, Казакстан 12 алтынга ээ болуп калды. Бул ирет өткөрүлгөн көчмөндөр оюндарына кандай өзгөчөлүктөр болду? Чын эле өзгөчөлүктөр жана жаңылыктар арбын болду. Эң негизгиси эле өзгөчөлүктөрдүн алгачкылары болуп, бул катышкан адамдардын саны жана көрүүчүлөрдүн санынын арбындуулугунан болсо керек. Жана ар бир спорт түрү 5 объектиде өткөрүлгөндүгү. Ал айтсак, Чолпон Атада жаңы атайын курулган ат майданында 10 000 кишиге ылайыкталыштырып, атайын спортчулар үчүн аянча курулган. Анда жалаң ат оюндары болуп өттү. Айта кетсек, эң алгачкы жолу бул ат оюндарына кирген бул түрк элдеринин жирит оюну болду. Андан сырткары эреңиш, ат чабыш, кунан чабыш жана көк бөрү оюндары болуп өттү. Дал ушул көк бөрү оюндарында дагы көптөгөн кызыктар арбын болду. Айта кетсек, мында алгачкы жолу америкалык ковбойлор көк бөрү ойношту. Аларга көптөгөн атандаштары менен атандашып, өздөрүн мыкты көргөзө алышты да. Жана эң негизгиси болгон, дал ушул көк бөрү оюндарынын фаворити болуп келген Казакстан курама командасы менен беттешип, бир улак салганга дагы жетишишти. Жана дал ошол АКШ оюнчуларынын айтымында, бир жыл ичинде Кыргызстанда жашап, көк бөрү боюнча жана ордо, тогуз коргоо спорттору менен машыгып, кыргыздын спортуна абдан суктангандыктарын айтып кетишти. Жана ушул көк бөрүдө эле көптөгөн кызыктардын биринин бири бул Кыргызстан жана Казакстан курама командасынын беттешүүсү болду десем жаңылышпасмын. Айта кетсем, алгачкы биринчи өткөрүлгөн көчмөндөр оюндарында белгисиз себептерден улам казакстандык улакчылары келе албай калышып, кыргызстандык улакчылар алар менен беттеше албай калышкан. Бул ирет беттешип, Кыргызстан алдыга чыкты. Алар 15-3 эсеби менен Казакстандын курама командасын утуп кетишти десек да жаңылышпайбыз. Ал эми экинчи дагы бир өзгөчө жаңылыктардын бири бул атайын күрөш түрлөрү боюнча Чолпон Атада ден соолукту чыңдоо жана дене тарбиялык комплекс курулгандыгы болсо керек. Жана ал жерде жогоруда айтыла кеткендей эле, күрөштүн бир нече түрлөрү болуп өттү. Бул казак күрөшү, Азербайжан күрөшү, Түркменистан күрөшү жана Кыргызстан күрөшү жана ошондой эле алыш күрөшү боюнча күч сынашуулар болду. Эскерте кетсек, кыргыз күрөшү боюнча кыргызстандыктар жалпы алтын байгелерин өздөрүнө ээ болушту. Жана ошондой эле бул жерде дагы бир кызыгы, күрөштө кээ бир өлкөлөр, тагы айта кетсек, Азербайжан өлкөсү, Азербайжан күрөшүн тартуулоонун алдында спортчулар мелдешүүгө чыгаардын алдында атайын салттуу музыкасынын коштосуунда, жандуу музыкасынын коштосуунда атайын
өздөрүнүн улуттук бийин бийлешип, көрүүчүлөргө дагы бир өзгөчө тартуулашты десем да жаңылышпасмын. Анан дагы баса белгилей кетчү нерсе, спортчулардын дал ошол бийге өздөрүнүн кыймыл аракети менен дагы жыйынтыгга кандайдыр бир упайлык мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуп атышты десем дагы жаңылышпасмын. Жана ошондой эле өзгөчөлүктөрдүн дагы бири Кырчын жайлоосунда алгачкы жолу Салбурун оюну ойнолду. Буга чейин тагыраак айта кетсем, биринчи көчмөндөр оюндарында Салбурун оюну тартуулоочу бөлүгүнө кирсе, быйыл Салбурун кадимкидей эле беттешип, медалдар ойнолуп, өздөрүн дагы бир мыкты, жакшы бир көрүнүштөрдү көргөзө алышты. Көрүүчүлөрдүн маанайы кандай болду? Ар бир тартууга көрүүчү керек дегендей, чынында эле көрүүчүлөрдүн саны абдан арбын болду. Жана ошондой эле көрүүчүлөрдүн маанайы дагы жогорку бийик деңгээлде болду десем жаңылышпасмын. Ал эми атайын айтуучу уюштуруучулардын айтымында бир гана Кырчын жайлоосунда 5 күн спорт иш-чараларынын алкагында 2000ден ашык көрүүчү болсо, ал эми Чолпон Атада ат майданында жана спорт комплексинде 15-17 миңге чукул көрүүчүлөр келип жатышты. Алардын арасында албетте чет элдик өкүлдөр, туристтер жана жергиликтүү калк болуп эсептелген. Жана дал ушул көчмөндөр оюндарын көрүп, жана аны чет элдик массалык маалымат каражаттарына кеңири жеткизе алган журналисттер дагы абдан көп болду. Санын айта кетсек, 500 журналист 35 мамлекеттен келип, бул иш-чарага өздөрүнүн салымын кошуп, бир кызыктуу көрүнүшкө ээ болуп кетишти десем да жаңылышпасмын. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, бул ирет дал спортко катышкан спортчулардын арасында кайсыл бир спорт түрүнө кызыккандар да абдан көп болду. Алсак, кыргыз күрөшү боюнча Индиядан келген өкүлдөр атайын кыргыз күрөш федерациясына атай сунуш киргизишкен. Кыргыз күрөшүн Индия мамлекетинде дагы ачууга кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү азыркы учурда издеп жаткан мезгили, кандай жыйынтык болорун, кыргыз күрөшү Индия мамлекетинде дагы болуп калары бекен деген суроого биз жакын арада жооп беребиз деген ишеничтемин. Рахмат, Назик.